центральный замокто негизги кандай схема бар, управление кандай болот? Мисалы биздин 4 эшигибиз активатор. Эми машинаңыз рулю кайсыл жакта болсо, ошол эшик главный болот да. Ошол эшиктен башкарылат. Демек, азыр биз левый бир рульду эсептей турган болсок, ушул жерден 3 эшик, багаж кошулуп башкарылат. Ошондо бул жерден 4 активаторга команда берилет. Өзүнүкү менен 5. Жаңы центральный замоктордо мынандай. Центральный замоктун мотордун ичинде блок управлениясы бар. Блок управлениянын ичинде баягы эле 5 контакт реле схемасы бар. Эми ушул блок управления главный эшиктеги командага баш ийип, булардын бардыгына питание жиберет. Главный эшикте 5 контакттуу активатор турат. 5 контактунун 3-өсү управление, 2-өсү активаторго келген кайрадан ток моторду иштете турган. Эми калгандарында эки эле зымдан. Калгандары 2 зым, булардагы 2 зым, 2 зым, 2 зым, бунда болсо 5 зым. Бул 2 зым управление, бул блок управление. Блокту релени чийип бердим эле, мен дагы түшүнүктүү болсун, дагы бир чийип берейин. Блок управлениянын ичинде негизи реледен башка ошо релени страховка кыла турган буюмдары бар. Принцип работасы ошондой эле. Бул биздин релебиз, экөөнү жанаша койгондо. Бирок бул уже реле эмес. Экөө бириккенден кийин бул башка схема болуп аталат. Булар кандайча болот? Бул контакттарды номерлерин жаттаганбыз, айтпай эле кой. Эми ушул реленин номерин айтып, кайсы жакка кеткенин айтып кетерим. Мына 30 контакттардан чыккан 2 питания, булар алмашып чыгып кирүүчү плюс минустар. Управление активатору. Ортосундагы массада, ортосу 87А масса бар. 87 контакт плюс бар. Бунда плюс бар, бунда масса бар. Биздин блок управление контакттарыбызда мына 2 контакт биригип, буларга плюска берилет. Эми бизде бул реленин бир управление массасы калды, бул реленин управлениясы калды. Ушул релеге бул 3 контакттан управление келет. Бул 3 контакттын, мына 3 контакт. Ортосу минус, обычный эле масса, прямой. Эгерде ушул ичинде мындай мына масса, обычный, мисалы, мына масса деп элестетели. Мына масса. Бул жерде мына контакт, мындай контакт. Бул ортодо турат. Бул эки жака пружиновый системасы бар. Эгерде ачкычты салып туруп, оңго бурай турган болсок, бул контактка тиет. Солго бурай турган болсок, бул контактка тиет. Ошондо ортодогу келип аткан масса, оңго бурасаңыз бул контакттан масса жиберет. Солго бурасаңыз бул контакттан масса жиберет. Ушул масса жиберген массалар култаганда, бунусуна, ачканда, тигинисине келет. Ошондо баягы реленин схемасы кандай болчу? Билебизби? 30 контакттан кандай питание кирген болсо, 87Адан ошондой питание чыгат. Демек, биздин 87Ага минус берилген, азыркы учурда 30 контакттан масса турат. Бул жагы дагы бул жерде масса турат. Эми 87 контакттарга экөөнө тең плюс берилген. Реленин управляющий контакттарында экөөнө тең плюс турат, бирден ножкаларында. Экинчи ножкаларында масса келди, биринчи ножкага масса келди, бул реле иштеди, бул реле иштеген жок. Демек, бул жерде постоянно масса кармап берет. Экинчи реле иштегенде бул плюс 30га аңтарат, бул плюска айланат. Активаторлорубуз бир тараптуу иштейт. Ачат. Экинчи реле иштегенде жабат. Мына главный эшиктеги мына схема ушул центральный замокто ушул нерсени түшүнүп алайлы, ушул менен сигнализация коюлат, дистанционный пульт коюлат, автозапуск ушунга уланат. Ушул контакттар менен уланат. Эми бая степ автозавод келген машинанын ошибкасын айтып коеюн. Пульт койгондон кийин центральный штатный пульт иштебей калган. Алар эмне кылышкан? Алар мына главный массаны үзгөн.
Анан мына экөөнө массаларды берген. Эмне үчүн буну үзгөн десе, эгерде буну үзбөсө, центральный замок култаганда мына масса бунга тийип туруп калат. Машинада ушундай функция бар. Култаса, ачса бунга тийип туруп калат. Түшүнүп турасыңарбы? Бир тараптуу постоянный масса туруп калат. Алар ошо бир тараптууну жоюш үчүн мына массаны үзүп таштаган. Үзүп таштагандан кийин эми экөө холостой болуп калдыбы? Эми пульттан массаны чыгаргандагы мына эки контактка берип койгон. Ачса bundan масса чыгат, жапса bunga масса чыгат. Ошондо пульт иштеди, центральный замок менен пульт менен управление болуп атат, бирок өзүнүн заводской пульт управление болбой калган. Эмне үчүн бул 3 сымга эмне тиешеси бар? Центральный штатный пульттун десеңер, штатный пульт главный эшиктеги моторду гана башкарат. Мына моторго питание келет деп эдимби? Бул калгандарына келген жок азыр. Мотор пульт мынанга плюс, мынанга минус жиберет. Бул пульт иштегенде, бул жабылганда, бул активатор өзү мынанга массаны берет өзү эле. Бул жакачы? Ачса бул жака берет. Түшүнөсүңөрбү? Главный эшикте пульт башкарганда, главный эшик бул жак менен через блок управления бардыгын башкарат. Баягы машинада муну үзүп койгон үчүн пультту башкарса муну култайт өзүн. Калгандары реакция кылбайт. Ошол жерде центральный замокто бир схема бар. Эгерде муну машинаны култаганда муну жапты, булар ачык турат бардыгы. Бул жапкандан кийин эгерде муну контакт бул жака шелкит этпесе, же бул жака шелкит этпесе, бунга же бунга экөөнүн бирөөсүнө кошулбаса, блок управление реакция кылбайт экинчи командага. Мисалы бир басканда ачты, туурабы? Бир басканда жабыш керек беле? Бул жерден контакттан бул жака сигнал келбесе, реле экинчи командага сигналды албайт. Түшүнөсүңөрбү? Либо эшигиң ачык, либо бир эшик жакшы жабылбай калган деп машина түшүнөт дагы, култабай коет. То есть ачпай коет. Түшүнөсүңөрбү? Ошон үчүн мына жердеги схема пульттун иштешине көз каранды да. Полный центральный замокчу. Баягы степте мына жерди үзүп койгон. Эми аны кайра мен айттым да, восстановление кылып берем. Пультуң менен дагы иштейт. И центральный менен дагы иштейт деп айттым да. Ал схема өтө татаал. Мен азыр чийбей эле коюн. Аны мен мындай эле түшүндүрүп коеюн. Биз ошону кайра мунун өзүн улайбыз дагы. Бул жактагы биз алар бул жакта управлениеда улаган да. Биз буну алып туруп, мына управлениега коюп коебуз. Ошондо бул эшикти култасаң дагы эле өзү менен өзү иштей берет. Биз мунунга коюп койсок, бул жерден пультту басканда буну иштете алат, калгандар иштей берет. Түшүнөсүңөрбү? Ошондо аны бир плюс, бир минус мынага плюс минус колдоп коебуз. Автозаводдун управлениясына алып коебуз. Бул жерде эмес маселе. Мен баягы степ жөнүндө айттым. Бир степ келди. Автозавод коюлган. Штатный пульт иштебей калган. Штатный пульт анга чейин иштеп аткан да. Заводской пульт иштеп аткан. Мен ошону айттым. Алар бул жактагы управленияны кыркы улаган деп атам. Менен бул управленияны кайра өзүн иштетип коюш үчүн болгону мына массаны улайсыз. Массаны улагандан кайра өзү иштеп калдыбы? Бирок автозаводдун пульт иштебей калды. Түшүнөсүңөрбү? Эми автозаводдун пультун мотордун активаторуна улап коебуз деп атам. Түшүнөсүңөрбү? Эми мына жактан күлүштү тыгып туруп, шелкит этсең, дагы иштеп атабы? Штатный менен иштесең дагы иштеп атабы? İşte atabı. İşte atabı? Yan bloktan иштеп атат. Жок. Бул жагын кырып койбодукпу? Мен ошону айттым, ушул долгий история. Ошон үчүн мен муну кийин түшүндүрүп берем. Бирок бизде азыр ачкыч менен ачып жапса общий жабылат. Автозавод менен ачып жапса ачып жабылат. Штатныйды иштетиш үчүн өтө татаал схема бар. Чийип берип коеюн. Короче, штатныйда мисалы штатныйдын өчүк мезгилде мына активаторда мына активаторго эки масса келип турабы? Келип турабы? Келип турат да. Эми ушул эки массаны мына 87лерге улайбыз. Мына 87лерге. Ошо эки массаны алып келип 87лерге урабыз. Ал кирип туруп эле кайра 30тан чыгып кеттиби? Ошол чыкканын алып келип улайбыз. Ошондо штатный менен иштесе өзү
мына контакт автозаводтук нерден кирип туруп кайра чыгып кайра өзүмөн өзү иштеп атабы. Автозаводдон башкарсаң уже башка линия менен иштеп атат. Түшүндүрүп алдымбы? Ошондо мына пятиконтактный схема эмнеге монтаж кылып коебуз. Ошол автозавод, сигнализация, центральный управление ошонун ичинде өзү пятиконтактный бар. Ошонун эле болгону баягы зымдар бар эмес беле мындай. Белый, желтый, оранжевый, турабы? Белый, черный, желтый, черный, эсиңердеби? Оранжевый, черный. Бул жерде эки белый блок эме кеткен, турабы? Эми караңыздар. Биз эки мынерден келип аткан зымды, келип аткан жерде ортосун үзөбүз дагы. Мына келип аткан команда. Бул активаторга кеткен команда. Белыйды алып келип мунга улайбыз. Экинчи белыйды мунга улайбыз. Мына жерден, туугандар, мына жерден мынагы желтый барго? Желтый массага уланат. Мына желтый мунга улайбыз. Мына желтый мунга улайбыз. Караңыздар. Келип аткан ток эле желтыйга кирип, желтый черныйдан кирди дагы, белый черныйдан кайра чыгып мунга кетти. Азыр мына линия кайра эле уланып турат. Мунга кирди дагы, кайра эле мундан чыкты. Түшүнүңүздөрбү? Мына желтыйдан кирип. Туугандар, мынагы зымды караңыла. Мунга кирди, кайра эле мындан чыгып, мен мунун тетири улап коюптум. Кайра эле ушунун өзүнүн тушунда зымга кирип кетет. Түшүнүп атасыңарбы? Болгон через блоктун ичине кирип чыгып калат. Баягы эле линия уланып турат. Мына тура эмес чийип алып турмун мен. Мынакей. Мындан кирген зым желтый мынга кирген болсо, бунун тогу кайра эле мындан чыгат. Мындан. Түшүндүңөрбү? Мынга кирген болсо, кайра эле мындан чыгат. Түшүнүп атасыңарбы? Бул да цепочка үзүлгөн жок, ортосу уланып турат. Эми муну кайра заводской форматта иштеп калып турабы центральный замок. Эми автозаводдун зымы да бул. Либо сигнализация, либо центральный пультовое управление зымы. Эми бул жерде, мына жерде караңыла, мында плюс, бул башка плюс. Түшүнүп атасыңарбы? Оранжевый, черный дагы плюстар бөлөк. Эми сен пультовое управление кылганда, муну эгерде ачканды бассаң, бир эле релештейби? Жапканды бассаң, бул релештейт мисалы. Жапканды бастың, мындан плюс чыкты, мындан. Бирок экинчи белыйда постоянно масса туруп берип атабы? Активатор иштедиби? Муну башкарды, турабы? Бардык иштеди. Мен айтайын деген нерсе, машинанын центральный штаттын замогун бузбай туруп, любой пультту монтаж кылып койсо болот. Сложный монтаж болот просто. Мен ошону айтайын деп атам. Любой форматта коюп койсо болот. Без активатор, нунга вообще тиешеси жок кылып коюп койсо болот. Эч кандай зымы кыркпай туруп эле жанына активатор коюп туруп, 5 контактты монтаж кылып койсоң болду, иштей берет. Жок, андай 5 контакт монтаж кылбайм, жанына өзүнүкү менен иштетем десе, мына активаторду мунга буруп коет, иштей берет. Түшүнүп атасыңарбы? Бул простой центральный замок, простой. Машиналар 90% ушундай иштейт. Бул жөнөкөй центральный замок болчу, эми биз азыр ушунга пультовый центральный замок улайбыз. Milano деп коюшат го. Milano фирма чыгарган, азыр өтө популярный Кыргызстанда. Ошо Milano'ну чийип берем. И Milano'дон кийин сигнализациянын айырмасы аз эле. Анан автозавод, түшүндүңүздөрбү?